Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көптөн бери ушул видеону жаздырайын деп жүргөм. Бүгүн убакыт сааты келип жетти окшойт. Бүгүнкү сөз аферисттер боюнча болот да, аферисттер боюнча болот. Мен 6 жылдан бери ушул элдердин көйгөйлөрү менен жүрөм. Анын эң эле основной бөлүгү ошол проблема көйгөйлөрдүн бул аферисттерде. Анан ошол боюнча мындай видео жаздырып коеюн деп чечтим. Туугандар, аферисттер деген булар мындай адамдар болот да. Булар ошол силер берген акчаны, силерден бир нерсе болуп алдап алган акчаны ушул күнгө чейин бир дагы аферист кайрып бере элек. Бир жолу мен жумушумда бир жолу болгон, бир аферистти ушундай кармап неме тутканын $15,000 бир $15,000 неме болгон, карыз болгон бир кишиге. Анан ошол киши менен жолугуп отурсак эле, эмне $15,000 ошол элеби деп туруп, анан ошол жерден $15,000 санап туруп жанагы кишиге кайрып берип койгон. Анан бул аферисттер эмес турбайбы деп ойлонуп атсак, кийин ал аферисттердин аферисти болуп чыкты да. Неге бизге ушул менин тарыхымда бир эле жолу болду ошол акчаны кайрып бериши. Эмне себептен кайрып берген экен десеңер, ал деген ошол малда башка бирөөнү $65,000 алдап аткан экен да. Анан биздин оозубузду жаап баягы ошол $65,000 биз тоскоол болбош үчүн ошол $15,000 ошол жерден санап берип салган экен да. Ушундай болот бул аферисттер. Анан аферисттер эч качан алдап алган акчасын бербейт кайрачы. Буларын билбейм, булардын башы ошондой иштейби, мээси ошондой иштейби, булар эмнеге андай кылат, мен аны азыркыга чейин түшүнгөн жокмун да. Мындай азыр өлөсүң десе дагы жок, акчам жок, мен бере албайм, мен жок кылып салгам, мындай деп өлгөнгө да даяр адамдар да буларчы. Бул биринчиден. Эми бул аферисттер боюнча да. Аферисттердин психологиясы боюнча. Эми экинчиден силердин алданганыңар боюнча да. Туугандар, эч ким эч качан силердин акчаңарды жөн эле алып туруп 2 эсе кылып кайтырып бербейт. 1,5 эсе кылып кайрып бербейт. Бул деген жомок. Ошону бир түшүнүп алгачы, бул деген жомок. Эч ким менмин деген миллионерлер, дүйнө жүзүндөгү миллионерлер дагы антип айтпайт эч качан. Мен сенин акчаңды 2 эсе кылып берем. Мен сенин акчаңды 3 эсе кылып берем деп. Менмин деген миллионерлер дагы андай процентный ставкаларды бере албайт силерге. Бул жөнөкөй нерсе. Аферисттер качанга чейин болот? Аферисттерге алданган элдер болгонго чейин боло берет аферисттерчи. Силер алданбашыңар керек. Ошондо аферисттер жоңголот. Антпесе аферисттер кандай бар болсо ошондой бар боло берет. Жөн эле берип саласыңар акчаны, 2 эсе кылып бериптир, бирөөгө бир машина алып бериптир, бирөөгө үй алып бериптир, андай мындай. Бул аферисттердин схемасы, бул схема ошондой. Булар силердин көзүңөрдү боёш үчүн бирөөлөргө крутой машина алып берип коет, бирөөлөргө чоң квартира алып берип коет, үй алып берип коет. Ошентип булар бир адамга $100,000 квартира алып берип коюп туруп, 1000 адамдан $10,000 алып койсо эле жетет. Анан мындай юридически да грамотно болгонду үйрөнгүлөчү. Жөн эле бир кагазды карап туруп эле, мындай кагазга мага кол коюп берди, анан печать коюп берип койду деп туруп эле, анан $30,000, $20,000 бергениңерди $5,000, да 1000 сомдон бергениңерди токтоткулачы. Алданбагылачы. Алданасыңар, акчаны берип саласыңар, бир какой-то бир кагаздарды көтөрүп алып мага келесиңер да анан ыйлайсыңар, анан алып бер мага ушул акчаны дейсиңер да, мен кантип алып берем? Аны же сабаса болбосо, же урса болбосо, эчтеке кылбаса ал менен болбосо, эмне көрүп атпайсыңар? Мына аферисттер көбү отурат азыр түрмөдө. Булар түрмөдөн да коркпойт. Коркпойт түрмөдөн. Булар башында эле ошол афера башталып атканда эле булар түрмөгө отурат экенин билет. Канча жылга отурат экенин билет, канча малдан кийин аяктан чыгат экенин билет. Булар ошол схеманы афера башталгычак деле түзүп алат. Силерден акчаны алгычак деле түзүп алат. Ошол себептен силер алданганыңарды токтоткула.
Кыргызстанда аферист жок болушун каалайсыңарбы силер? Алданганыңарды токтоткула. Эч ким силердин чөнтөңөрдө турган акчаны 2 эсе кылып бербейт. Эч ким. Эми силер деле кызыксаңар да мына көбүңөр келесиңер. Мен дейт Россияда 10 жыл иштеп чогулткан акчамды бир мисалы деп коелу, бир $20,000 деп коелучу мисалы. Анан мага ошол 2 эсе кылып берем дедиле, ошол $40,000 кылып берем дедиле, бир нече мөөнөттүн ичинде ошон үчүн берип койдум деп атасыз. Сиз өзүңүз түшүнүп атасызбы айткан сөзүңүздө? Сиз жылдап тапкан $20,000 bir какой-то bir kişi bir 2-3 айдын ичинде болобу, 1 айдын ичинде болобу, 10 күндүн ичинде болобу, акасы ошону кайра силерге $40,000 кылып үстүнө ошол жылдап тапкан акчаны үстүнө кошуп берет экен. Ошого кантип ишенесиңер? Ошондой да болмок белем. Акча деген мээнет менен табылат. Анда бүт банктар ошентип иштебейт беле? Ошолор менен эле иштешип отуруп албайбы банктардын баары? Ошо аферисттер менен эле иштешип отуруп албайбы? Алар эмне жанагынча кишини нанимать этип, жанагы залдарды арендага алып, кишилердин ар бир сомун санап ошентип отурушат ал жерде банктагылар. Ошолор менен эле ошолорго эле берип коймок акчасын. Болду, 2 эсе кылып кайрып алмак да банктар байып отура бермек. Андай нерсе анткени жок. Бул аферисттердин схемасы. Мен чын жүрөктөн ушу силерге ойлойм, ушу ишенбейсиңер ушул нерсеге мындан ары депчи. Рахмат.